Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабак 3-класстар үчүн. Мугалим Анарбекова Гүлүмкан Анарбековна. Алтын эреже менен таанышып алабыз. Колуңарды тез-тезден самындап жуугула, көчөгө көп чыкпагыла, онлайн сабактарга активдүү катышкыла, тапшырмаларды өз убагында аткаргыла. Анда эмесе сабакка даярбыз, 5 айынын 18-и. Класс иши кыш мезгили тема. Бул сүрөттө силер эмнени көрүп турасыңар балдар? Кыш мезгили. Анда сүрөттү карап суроолорго жооп беребиз. Бул кайсы мезгил? Азаматсыңар кыш. Кышында күн кандай болот? Кышында күн суук болот, Эмне жайт? Кар жайт. Жердин бети кандай болот? Аппак болот, Азаматсыңар балдар. Анда экинчи көнүгүүнү окугула. Сөз айкаштарын окуйбуз. Кышында аба ырайы суук боло баштайт. Кышында кар жайт. Кышында айлана тазарат. Балдар чана тебишет. Балдар кар киши жасашат. Балдар лыжа тебишет. 3-чү көнүгүүнү карайбыз. Кыш мезгили текстти окуп берем. Жыл 4 мезгилден турат. Алар: жаз, жай, күз, кыш. Жылдын ар мезгили өзүнчө кооз. Кыш мезгили күздөн кийин келет. Кыштын биринчи белгиси күн суук боло баштайт. Кар жайт. Айлана чөйрө тазарып, ак жамынат. Балдар сүйүнүшүп, лыжа, чана, конькилерин алышып, дөбөгө жөнөшөт. Кышында жаңы жылды тособуз. Текстти түшүндүңөрбү балдар? Анда эмесе балдар, бул суроолорго тексттин негизинде жооп бергиле. Жыл канча мезгилден турат? Кыштын белгилери кайсылар? Айлана чөйрө кандай? Балдар эмне кылышат? Тоолор эмнеге окшошот? Сага кыш мезгили жагабы? Суроолорго жооп бергиле балдар. 4-чү көнүгүү. Сүйлөмдү толуктагыла. Кышында балдар эмне кылышат? Сүрөттү карап, сүйлөмдөрдү толуктап жазабыз. Кышында балдар чана тебишет. Дагы эмне кылышат балдар? Өз алдыңарча сүрөттүн жардамы менен жазасыңар. Үй тапшырманда балдар. 5-6 көнүгүү. 5 көнүгүүдөгү сүйлөмдөрдү которуп жазасыңар. 6 көнүгүүдөгү кыш деген ырды жаттайсыңар. Ак кардан ичик жамынып, көк муздан шуру тагынып, адашпай келет жыл сайын, калганда кышты сагынып. Сонун ыр экен балдар, көрдүңөрбү? Үй тапшырма 5-6 көнүгүү. Сак саламатта тургула балдар. Сабак бүттү.